Жашоосунун 50 жылын мугалимдик ишине арнап, өзү айткандай ар тараптан өнүккөн жаңы адамды окутуу жана тарбиялоонун башаты башталгыч класстарда деп үзгүлтүксүз эмгек өтөп, өз доорунда атак даңк алып, социалисттик эмгектин баатыры деген жогорку наамды алган Апыш Койчуманов агайыбыз жөнүндө баяндайлы. Апыш Койчуманов 1923 жылы Ат башы өрөөнүндөгү Чар аймагында төрөлгөн. 1931 жылы мектеп босогосун аттап, Айылдык Ысмайыл Алыбаев деген адамдан окуган. Ар нерсеге дилгир, зээндүү бала. Тез эле кат сабатсыздыгын жоюп, окуунун алдыңкысы болот. 1937-1938 жылдарда райондо мугалимдер жетишсиз болгондуктан, алардын ордуна жогорку класстарда окуган мыкты окуучуларды тандап, азыркы Каракол шаарына мугалимдерди даярдоочу 6 айлык курска жиберилген. Андан кийин 1939 жылы күздөн баштап өзү окуган Кызыл Дыйкан мектебине башталгыч класстын мугалими болуп иштей баштайт. Мугалим болуп иштеп жүргөн кезинде 1941 жылы улуу ата мекендик согуш чыгып, Майдан талаасына жөнөтүлөт. Апыш Койчуманов мекенди коргоого зор салым кошуп, бир нече сыйлыктардын ээси болуп, 1945 жылы декабрда туулган жерине келген. Андан соң мугалимдик ишин уланткан. Агай 1950-1978 жылдарда башталгыч класстын мугалими болуп эмгектенүүдө, өзүнүн иш тажрыйбасын жайылтууда көп эмгектерди жасаган. Алардын айрымын айта кетели. Мисалы, балага үйрөтүүдөн мурун мугалим өзү төмөндөгүлөрү үйрөнүшү керек деген макаласында. Мугалим биринчиден баланы толук үйрөнүү керек. Анын кулк мүнөзүн, эмнеге шыктуу экендигин билүүсү зарыл. Экинчиден, ата-энесинин баласы үчүн таасирин, кадыр-баркын, баласына кимисинин таасири күчтүү экенин үйрөнүп, балага билгичтик менен мамиле кылганда гана терең билим берүүгө мүмкүн. Мектептен балага канча айтканың менен, ата-эне менен сүйлөшүп бир пикирде, бир тилекте болбосоң билимиң текке кетет деп, 1976 жылы 15 апрелде телекөрсөтүү аркылуу чыгып сүйлөгөн сөзүндө ата-эне менен биргелешип иштөөнү белгилеген. Бул иш азыркы күндө да өз таасирин тийгизүүдө. Апыш Койчуманов республикалык, областтык, райондук мугалимдердин билимин өркүндөтүү максатында көптөгөн лекция, докладдарды окуган. Алардын бирине токтололу. Башталгыч класстын 1-классынан баштап эле көрсөтмөлүүлүктүн маанисин айткан. Көрсөтмө куралы озеки эсептөөдө, ошондой эле жазуу жүзүндө иштөөдө окуучунун жеңил иштөөсүнө, шарт түзүү менен эмгек ишмердүүлүгүн, чыгармачылыгын өстүрүүгө жардам берерин жана окуучулардын логикалык ой жүгүртүүсүн өстүрүүгө, өз оюн ачык, түшүнүктүү кылып баяндап берүүгө жардам берерин айткан. Көрсөтмө куралдын жардамы аркылуу өтүлгөн сабак кызыктуу жана көңүлдүү өтүлөрүн, окуучулар кеңири түшүнүк алаарын белгилеген. Апыш Койчумановдун ошол учурда 6000ге жакын көрсөтмө куралды өз колу менен жасагандыгы даңазаланган. Ушул эмгектеринин негизинде Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими деген ардактуу наамды алат. Агайдын Нарын Правдасы газетасынан 79 жылы 18 майда жазылган «Кесипти кеңешип тандасак» макаласында балдарга кесипке багыт берүүгө
карата мындай пикир калтырган: эгерде биз педагогдор ата-энелер менен биргелешип окуучуларга тарбия берүүнү келечектеги кесипке багыт берүү менен жүргүзө алсак, турмушта өз ордун таба албай ара жолдо калгандар да болбос эле деп ойлойм. Ар бир адам жөндөмүнө, шыгына жараша кесип ээси болсо, турмушта өз ордун табат. Балага биринчи иретте күчтүү таасир берүүчүлөр алардын ата-энеси. Ата-энелер кесипке жаңы багыт алып жаткан балдардын кызыгуусу жөнүндө мугалимдер менен бирдикте иш жүргүзсө жакшы болор эле деп баса белгилеген. Бул маселе дагы азыркы учурда өтө актуалдуу маселелердин бири. Баатырдын атын алыстан ук, жанына барсаң бир киши дегендей, карапайым, жөнөкөй мугалим, өз элинин сыймыктуу инсаны Апыш Койчуманов 1978 жылы социалисттик эмгектин баатыры наамын алган. Бул наам жеке эле агай үчүн эмес, кыргыз педагогикалык коому үчүн чоң сыймык болгон. Агайдын методикалык сунуштары, тажрыйбалары басма сөз беттеринде 19 жолу басылган. Ал 12 жолу телевидение аркылуу сүйлөп, 9 жолу республикалык педагогикалык кеңешмелерге катышкан. Республикалык газеталардагы 18, областтык газеталардагы 10, райондук газетадагы 17, журналдардагы 23 макаласы жана «Мугалим» аттуу хроникалуу фильм Апыш Койчумановдун жаштарды окутуп тарбиялоодогу ишмердүүлүгүнө, чыгармачылыгына арналган. Сөз соңун агайдын 1979 жылдын 5 сентябрдагы «Мугалимдер» газетасындагы «Дайранын башаты» макаласынын жыйынтыктоочу сөзү менен бүтүрөлү. Терең дайра соолбустон алыс кагат. Анын башаты майда булактардан. Ошондуктан ар тараптан өнүккөн жаңы адамды окутуу жана тарбиялоонун башаты башталгыч класс. Демек аларга билим берүүдө баардык күчүбүздү, аракетибизди аябай эле кесиптештер.